Салтанат, Саламат жана Салаваттын балалык күндөрү эми жылуу, жарык жана бардык шарттар үйдө башталат. Жарык дүнөгө келген 3М дароо эле Балыкчы шаарындагы 2 бөлмөлүү үйгө чыгарылып келди. Бул турак жай өлкө башчысы тарабынан белекке берилди. Кыргыз Республикасынын президенти Кадыр Нурзалиевич Жапаровдун тапшырмасына менен биз бүгүн бияка келген болчубуз. Мынакей 3M'де болгон үйлүгө биз президенттин атынан ошо 2 комнаталуу батирди тапшырып бүгүн бердик. Документтин бардыгы бүткөн, бардык документ барын колуна алышты. Негизи бул дүйнөдө бардыгы Кудайдын буйругу. Кудайым кандай адам баласына буйрса, ошондой болот экен. Анан кийин бүгүнкү күндө дагы биздин президентибиз дагы ушундай абдан аракет кылып, ошоки жаш үй-бүлө убактылуу кен акыбалга түшүп калган үй-бүлө, булар пособие алуучулар болчу, пособияны алып жүргөндөр. Кудайым буйруп аман-эсен больницадан чыгып келишти. 3М төрөлгөнүн үй-бүлөнүн кубанычында чек жок. Балдарды карап дарыгерлер да кошо келген. Алар күнүгө көзөмөл кылып турушат. Анткени ымыркайлар ай күнүнө жетпей ара төрөлгөн. Биринчи укканда ишенимди албай өзүм эметкем. Канчалык 3М болуп калсын деп. Анан кийин чоңоюп эмес калгандан анан төрөң эме болду да. Ушулардан төрө алайын деп. Ушу 2 балам бар. Бул экинчимди, биринчимди. 5 балам бар. 4 эркегим, 1 кыз. Балыкчы шаарынан Кыргыз Республикасынын президенти Кадыр Нурзалиевич үй 2 комната үй берилип атат. Разыбыз. Ошол айткан сөздөрүм баарына тең жакшылык, ден-соолук, өмүр uzun, баарыбызга бакыт ала берсин. Мындан сырткары турак жайга керектүү муздаткыч, кир жуучу машина жана жумшак эмерек 1 айга жеткен азык-түлүк тапшырылды. 3M'дин ата-энесине Кыргызстандын жол куруучулары да автоунаа белек кылышты. Эске сала кетсек, 3 баланын ата-энеси Тоң районунун Каратала айылынын тургундары. Ошо эл үчүн, жер үчүн деп жол салып атканда бизге дагы бир кубанычтуу нерсе болуп атат. Мына биздин ушул ишкер иштөөчү сотруднигибиз Абдулдаев Каныбек деген 3M'дүү бала болуп атат. Бул биз үчүн чоң кубаныч. Ушул жол салып атканда ушундай бул алан талан берген эмеси да. Ушул 3M'де болуп, азыр кубанычтуу болуп, ошол балага баягы биздин Кыргыз жол компаниясынын атынан ошо өзүбүздүн бир белегибиз бар эле, темир тулпар деп коебуз, машинебиз сыйлык кылып бердик. Ымыркайлар Тоң райондук аймактык ооруканасындагы төрөт үйүндө жарыкка келген. Эрте төрөлгөн ымыркайлар Ысык көл облустук төрөт үйүндөгү дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, сакайып чыгышкан. Балдардын салмактары эркектердинки 1 кг 915 грамм, кыздыкы 1 кг 825 грамм төрөлүшкөн. Акмөр Нурдинова, Жазгүл Сатиева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Ысык көл облусу.